сейчас будет в офисе, к нему надо поехать. Ал ойлуу, телефонун колунан түшүрбөйт. Ар дайым жаңы чыгармачыл идеялардын толкунунда учурда жашап жана жаратат. Массалык өндүрүш үлгү болуп калганда ал атайын кийим тигүүгө басым жасайт. Жаркын Баймаханов жеке өзгөчөлүк менен стилди жайылтуучу адам. Бул сиздин уникалдуу образдарды ачуу менен кездемелер, формалар аркылуу тышкы жана ички сулуулугуңузду ачууга жардам берет. Жаркын Баймахановдун чыгармачылык жолу хоббинин кесипке айланган мисалы. Ал 7-класстан бери дизайн жана модага кызыгып келет. Вот наш цех, получается. Здесь мы проводим... Бул биздин цех. Мына ушул жерде биз дайыма убактыбызды өткөрөбүз. Мы здесь кроим, получается. Бул жерде биз кесип, бычып тигүүчү машиналерди тигебиз. Непосредственно вот отшиваем на машинках. Кесипкөй билимин да искусствого арнап дизайн боюнча магистр даражасын алган. Кесипкөй катары чыгармачылыктын бардык жагын өздөштүргөн. Окуусун аяктагандан кийин Жаркын Казакстандагы белгилүү дизайнерлердин жардамчысы болуп иштеп, 2015-жылы Тайманбай өз брендин негиздеп, Казакстандагы мода жумалыгында дароо эле атын чыгарган. Жаркын Баймахановдун дизайнер болуп чыгышына таасир эткен жакын адамдарынын бири анын эжеси. Старшая сестра, потому что она по образованию... Бул менин эжем, ал билими боюнча сүрөтчү, сценографист. Мен балким анын изи менен ээрчип кеттим. Анткени аны карап мен кийимдерге кызыга баштадым. Именно одеждой, потому что это вот связано с одеждой, с сценографией, с дизайном. Это как бы помогает в этом плане делать. Бул кийим сценография менен, кыскасы дизайн менен байланышкандыктан мага бардык тараптан колдоп жардам берип келет. Ал менин брендимде узчулук кылып иштейт, сайма сайып же токуйт, менин оюмдагы эскиздерди түзүп берет. То есть по моему эскизу она, то есть, создает. Дизайнер аялдардын кийимдерин жасоого басым жасайт. Анын кардарлары өзгөчөлүктү баалап, өзгөчө стилдеги кийимдерди кийүүнү жактырган айымдар. Жакындан бери дизайнер эксперимент катары мырзалар үчүн костюмдарды тиге баштаган. Кардарлар дароо эле табылды. Анткени көптөгөн мырзалар дагы өзгөчө көрүнүүгө умтулат. Жаркын белгилүү бир стилди карманбайт. Анын оюнда этникалык элементтер, спорттук саркечтикти түзгөн классикалык деталдар, бирок көп учурда ар кандай стилдер бирге жаралат. Иш үстүндө кийимдер жаңы креативдүү элементтер менен кооздолот. Никогда не задумываясь, какая будет эта ткань, либо буду искать. Бул кездеме кандай болот, кайдан табам деп ойлонгон эмесмин. Мен бул кездемени ой чабытымда эле жаратам. Анткени ал кайталангыс башкалардыкына окшош болбошу керек. Ошол себептен коллекциям үчүн кездеме табуу оңой болсо керек. Ту или иную ткань для коллекции, чтобы это было дышащее. Мен тандаган кездеме аба өткөрүп туруучу, кийин эскирип калганда кайра иштетүүгө жарай турган болсо дейм. Башкача бир кийим тигип же өзгөрүүгө жарашы керек. Бирок топчу, шуру, жип же илмек жагынан көйгөйлөр бар. Тандоо мүмкүнчүлүгү болгону жакшы да. Азырынча ушул гана маселе жаратып келет. Кездеменин түрү болсо өтө көп бизде. Только фурнитура, а так ткани очень много выбор. Сейчас у нас очень большой выбор ткани. Азыр мага сенин пикириң маанилүү. Мына мындай резинасы бар көйнөк. Муну тиккен кыйыныраак болот дейт. Майда чүйдөсү көп.
тиккенин жеңилдетиш үчүн эмне кылса болот? Бул жерин алып таштаса болот. Мунусунбу? Көп болуп калган окшойт. Мунусун дагы азайталам да. Дизайндын сырларынын бири деталдардан кооздукту байкоо менен аны өзгөчө жасалгалар менен кооздоо. Бул өзгөчө мүнөзгө ээ стилди жаратуучу курулуш материалдары сыяктуу эле. В этом году то, что Жаркын представил свою коллекцию, он представил ее такую. Жаркын мырзалар үчүн коллекцияны ушунчалык кызыктуу кылып, бир нече аялдардын образдарын дагы кошкон. Жалтыраган көлөчтөрдү көрүп, бул эмне көлөчпү дедим. Ошол жөнөкөй бут кийим коллекциянын тренди болду. Бул анкери, жакалуу кышкы коллекция эле. Жаркынга бардыгы өтө өзгөчө болгонун айттым. Көлөчтөн бирди мага алып койчу деп сурандым. Кийимдер сатылдыбы деп сурасам, кийимдерден тышкары көлөчтөр дагы сатылып кетти дейт. Ал бүтүндөй образды ушул бут кийим менен толуктап өзгөчөлөнттү. Дополнив его такими обычными калошами. Это головные уборы, либо какие-то определенные броши. Бул баш кийимдер же кандайдыр бир төшкө тагуучу жасалгалар. Негизинен ушундай майда чүйдөн нерселерге маани берилет. Бул брендтин артыкчылыгы деп айта албайм, бирок мага кийимде сөзсүз бир жасалганын болгону жагат. Присутствовал обязательно в одежде. Помню, в Азербайджане я привез с собой... Эсимде, Азербайджанга Алматыдагы мода жумалыгына кошулбай калган үлгүлөрдү ала баргам. Да, на неделе моды. То есть, я их поменял. Думаю, решил, ладно, не буду их применять. Я их применял именно в Азербайджане. Ошол үлгүгө кадимки эле тарелканы коюп бастырып туруп тегерекче кылып кестим дагы мода көргөзмөсүндө модель кызыбыз муну чымчыктын уясындай кылып баштарына кийип чыгышты. Вырезал круг из этой тарелки, и на показе модели пошли именно вот то, что заготовку. Жапон стилинде баары өтө кооз көрүндү. Гнезда. Но это было очень красиво. Такого в японском стиле. Азербайджан дизайнерди жана анын коллекциясын жылуу кабыл алды. Жаркын бул өлкөдө бир нече фэшн иш-чараларга катышууга жетишкен. Дизайнер ар кайсы маданияттардан ээргүү алуу менен түрдүү мода уюмдары менен кызматташуу аркылуу дүйнөлүк моданын өнүгүүсүнө өз салымын кошуп келет. Азербайджан Fashion Week, это в основном больше ближние. Азербайджан Fashion Week ал жака негизинен жакынкы чет өлкөлөрдөн барышкан. Башында биздин Казакстандан келгенибизди көбү билген жок. Корея же Жапониядан болсо керек деп ойлошуптур. Баарына Казакстандан Алматы шаарынан келдик десек, абдан жакшы кабыл алып, кийимдерди сатып алып жатышты. Как бы нас покупали. Жаркын Баймахановдун карьерасындагы эң укмуштуу учурлардын бири француз дизайнери менен кызматташып 4 метрлик көйнөктөрдү жаратуусу болду. Алар музейге коюлган, кийинчерээк Европанын көптөгөн шаарларын кыдырып, көрүүчүлөрдүн таң калуудан суктанууга чейинки эмоцияларын жаратты. Бирок дизайнер албетте Казакстандагы мода жумалыгын өз коллекцияларын көрсөтүү үчүн эң жакын аянтча деп эсептейт. Уюштурулгандан бери ата мекендик мода жумалыгы көптөгөн жергиликтүү дизайнерлер үчүн старттык аянтча болуп калды. Бул жерде чыгармачылык маданият менен айкалышып, ар бир жаңы коллекция дизайнердин өз өлкөсүндөгү визит картасына айланат. История казахстанской недели моды. Казакстан мода жумалыгынын тарыхы 2004-жылдан башталат. Бул долбоордун расмий катталган датасы. Анткени ага чейин биз башка долбоорлорду ишке ашырып келгенбиз. Долбоор Алматы Fashion Week деп аталат. Буга чейин ал чыгыш сезону деп аталчу. Анда мунун баары кызык башкача эле. Тогда все это было очень в диковинку.
Саят Досубаев мурда журналист катары дүйнөнүн мода борборлору аталган Париж жана Миланда өткөн мода жумалыктарын чагылдырып келген. Ал Ив Сен Лоран, Карл Лагерфельд, Пако Робандардын өзүнөн интервью алган. Дүйнөлүк мода чеберлери менен баарлашып тармактагы маанилүү окуялар тууралуу сюжеттерди даярдоодо. Казакстанда мода жумалыгын уюштуруу тууралуу ойлончу. Ал убакта бир жума бою шоу уюштуруу үчүн жергиликтүү дизайнерлердин аз болгону башкы көйгөй эле. Бирок кийинчерээк пикирлеш адамдар табылды. Идея реалдуулукка айланып, ар бир сезондо казакстандык дизайнерлердин жаңы ысымдары ачыла баштады. Создавая этот проект, мы уже видите, достигли. Бул долбоорду түзүү менен биз белгилүү бир бийиктиктерге жеттик. Бул чек эмес, анткени бул 33 мезгил, жалпысынан биз 20 жаштабыз. Ошондуктан долбоор ири улуттук долбоор болуп саналат. Буга чейин Казакстан Fashion Week, Актөбе, Шымкент, Казакстан Fashion Week, Караганда стартапынын бир нече сезондорун ийгиликтүү иштеп келе жатат. Биз Актауда да өткөрө баштадык. Биз үчүн аймактарда өнүгүү башкы максаттардан. Ошентип Астана, Алматы сыяктуу борбордук аймактарда эле эмес, биздин облустарда дагы өнүгүп жатат. Ишенип коюңуздар, чет жактарда да дизайнерлер бар. Биз ал жактарга барганда эң кызыктуу дизайнерлер Алматы менен Астанада эмес, Актөбө, Шымкент, Актау, Кызыл Ордодо экенин көрөбүз. Андай адамдарды сөзсүз түрдө Астана же Алматыдагы негизги аянтчага чакырабыз. Кээде бул дароо адам жөнүндө талкуулаганга жетиштүү болот. Албетте, Алматы же Астанада өткөн Казакстан мода жумалыгына массалык маалымат каражаттары көбүрөөк келишет. Мунун аркасында жана кошумча жарнама, брендти жайылтуу сыяктуу нерселер буга таасирин тийгизет. Реализация бренда — это все на их сказывается. Казахстан Fashion Week — это наши. Казакстан Fashion Week бул биздин үй бүлөбүз. Тактап айтканда, ар кимди өз жолу менен сүйөсүң. Ар дайым кабатырланасың. Ал эми ар качан бул биз үчүн биринчи жолкудай. Это как первый раз. Думаешь, это уже какой там по счету сезон, но все равно. Бүтүндөй иш-чараны уюштуруу, көргөзмө, моделдер жөнүндө тынчсызданасың. Менин түшүнүгүмдө биз үчүн бул бир үй бүлө. Биз аларды качан болбосун колдойбуз. Любой момент, любую погоду, сезоны. Вот эти детали, они все вырезаются и потом Бул бөлүктөрдүн баардыгын кесип алгандан кийин бул бөлүктөр кесилет. где-то примерно вот так вот. Конечно же, дизайн мы все это разрабатываем. Мунун баары ушундай болот. Биз ушул дизайнды иштеп чыктык. Будет очень красиво потом в изделии. С этой стороны вот так вот. Баары кооз болот. Мындай чыптаманы былтыр жазында тиккенбиз. Америкага кеткен. Алматыда мурда жашап кеткен кыз аны киет. Девочка, которая жила когда-то в Алмате, она ее носит. Дизайнер Жаркын Баймаханов жана анын командасы Булгары жана Алтын коллекцияларын даңазалашты. Командада иштөө, биримдик жана өз ара алаканын бекемдигин сыноодон өткөрдү. С 2015 года вот 8 показов мы с ним вместе работали. 2015-жылдан бери ал экөөбүз 8 көргөзмөдө чогуу иштедик. Анын алтын коллекциясы болгон. Ал жерде алтын тор бар экен. Кийин Булгары коллекцияны алып чыктык. Айымдар үчүн Булгары кийимдерди тиккенбиз. Мен азыр баарын санап бере албайм. Бирок аны менен 8 көргөзмөдө иштегенибиз эсимде. Бул көргөзмөлөр эң көрүнүктүүлөрү болгон. Биз капыстан эле таанышып калганбыз. Познакомились очень случайно даже. До этого я слышала о таком дизайнере, как Жаркын Баймаханов. Но мне казалось, что это какой-то далекий такой дизайнер. Буга чейин Жаркын Баймаханов деген дизайнер жөнүндө уккан элем. Бирок ал мага кол жетимдүү эмес, алыстагы дизайнер көрүнгөн. Бизде Бота деген кыз иштечү. Ошол кыз бизди тааныштырды. Бота буга чейин аны менен бирге иштептир. Таанышканда абдан кызыктуу, жакшы жигит экендигин билдим. Ошондон бери таанышпыз. Познакомились с ним. Вот с тех пор мы с ним сотрудничаем. Кийимдерди жаратууда командада иштөө ийгиликтен ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Дизайнерлердин, бучмачынын, тигүүчүнүн жана башка адистердин биргелешкен уникалдуу жана укмуштуудай коллекциялары жаралат. Кол өнөрчүлүк идеяларынын айкалышуусу кийим дизайнына эстетиканы гана эмес, уникалдуулукту дагы тартуулайт.
Мы можем сделать одно изделие. Жаркын абдан боорукер адам, ал абдан камкор, ал өз ишинде абдан таланттуу. Биз бир кийимди бир күндө эле же кээде ошону эле бир нече жумалап тигебиз. Мисалы, азыр үлпөт көйнөгүн тигип жатабыз. Бул татаал, ошондуктан 2 жумадан бери биз бир көйнөктүн үстүндө гана иштеп жатабыз. Мындан тышкары бул кийимдин жасалгасы дагы бар. Бул дагы бир жумага созулат. Жыйынтыгында бир үлпөт көйнөгүн 3 же 4 жумага чейин убакыт талап кылынат. Бул бир кийим. Бирок менде 6 уз иштейт. Мисалы, көйнөктү бир күндө тиксе болот. Мунун баары татаалдыгына жараша. Негизинен кече көйнөктөрүн жана эксклюзивдүү кийимдерге тапшырык беришет. Күнүмдүк кийимдерди сатып алган оңойго дейм. Бизде болсо кардарыбыз индивидуалдуулук үчүн келишет. Приходят за индивидуальностью. Жасалма интеллект долбооруна индивидуалдуулук бир нече эсе жогору бааланат дейт дизайнер. Жасалма интеллект процесстерди иретке келтирүү үчүн күчтүү курал болушу мүмкүн болсо дагы, ал дизайнердин чыгармачылык энергиясын жана уникалдуу кол тамгасын алмаштыра албайт. Ошондой эле кардардын стилин, эмоцияларын жана мүнөзүн сезе албайт. Я могу сравнить это, например, с прочтением. Мен муну мисалы китеп окуу, журналдарды барактоо, жалбырактарды кармап, басма сыянуу жыттоо же планшетти кармоо менен салыштыра алам. На планшете там прочитать ту или иную там книгу. То есть разница. Мында айырма бар. Ошондой эле эгерде жасалма интеллект кийим жаратса, биз аны сезбейбиз. Ал кооз болот, бирок биз аны дизайнер тиккендей баалап сезе албайбыз. Так как, например, создаст дизайнера и полностью тебя оденет. Жаркын муну менен эле токтоп калбайт. Ал мындан ары да кардарларды эксклюзивдүү стилдин дүйнөсүнө тартууну, коллекциясындагы ар бир кийим изилдөө менен шыктанууга талпынта тургандай жеке шоурумду ачууну көздөйт. Ошондой эле бул атамекендик индустрияга жаңы идеялар менен адаттан тыш чечимдерди алып келмекчи. Казахстанская мода, во-первых, она... Казакстандык мода биринчилерден бул жаш мода сыяктуу. Мен муну карагылачы, бул казакстандык дизайнерлер деп анык айта алам. Биз албетте башкалардан өзгөчөлөнүп турабыз. Биздин дизайнерлердин өз артыкчылыктары бар. Бул негизинен этникалык нерселер. Бизде дагы Казахстан Fashion Week мода жумалыгы өтөт деп сыймыктануу менен айта алам. Гордо сказать, что у нас есть неделя моды Казахстан Fashion Week, и при Казахстан Fashion Week есть для молодых дизайнеров абсолютно. Жаш дизайнерлер үчүн Open Way, Generation Open Way сыяктуу иш-чаралар өткөрүлүп турат. Бул жаш уздар үчүн жакшы старт десем болот. Мода Казакстанда жаңы гана башталып келе жатат. Алдыңкы 10 жылда биз кызыктуу талкуулай турган деңгээлге жетебиз деп ишенем. В ближайшие 10 лет-то точно о нас будут говорить, и о нас сейчас говорят. У казахстанских дизайнеров есть, знаете, особый... Казакстандык дизайнерлердин дүйнөдөгү саркечтикке өзгөчө бир көз карашы бар. Алар биздин этникалык улуттук кийимдерибизди европалык аземдүүлүккө айкалыштыра билет. Ошол себептен казакстандык дизайнерлердин кийимдери бизде эле эмес. Өзбекстан, Азербайжан, ал турсун Францияда дагы суроо талапка ээ. В Азербайджане и даже во Франции, когда мы вывозили наших дизайнеров на площадке, там всегда был неподдельный интерес. Сюда подходили, если это было возможно. Кайда карабаңыз, мындай жумалыктары жаңы түптөлгөндө дизайнерлер Европанын тажрыйбасына умтулуп, ошол жактын стилине көбүрөөк ыкташат. Индустрия, она на тот момент, конечно, как и вся, это везде так. Возьмите любые другие страны Советского Союза, где... Кийин бул нерсе өчүп, алар өзүнүн улуттук баалуулуктарына кайтып келишип, укмуштуудай сонун эмоцияларды жарата алышат. Немножко угасает, они вспоминают свои национальные истоки, вызывая бурю положительных эмоций.